Бишкекке келип көрүп атам, кайны көргөндө күлгөн адамдарды. Не кылабыз эми? Шаардын баары жок камера болуп сыртка чыгып калдык. Турабыз ош Бишкек трассасынын чегинде. Күн ысык. Өткөндө Баткендик бир акем келип атат. Кыйналбадыңбы дедилер. Эмнеге десем, ылыкта дейт. Кыйналбадым дедим. Тирилик турабыз, эмне кылабыз? Мамлекет бизге ишенип бергенден аткарышыбыз керек милдетибизди. Бирок жолдун чегинде турсаң, кыз токуйлар аябай көп болот. Камерадан көбү коркуп калыптыр. Нердегилер дагы ичиңерден сөгүнүп аткан болсоңор керек, штраф төлөгөндөр. Чын, камерадан бардыгы коркуп калыптыр. Кече бирөөнү тоссом, кийимине ремен тигип алдыр, Неге ремен тагып алдыңыз, тигип алдыңыз? Ал машинада илинип туруш керек десем, дейт. Брат, 5 жол штраф төлөгөндөн ремен тага турган, тигип ала турган болдум дедим. Деди. Уктагандачы десем, майкама тигип алам дейт. Таң калыштуу да, окуялар көп болот экен, андай көрүп алып таң калдым. Өткөндө бирөөсү кошунам камазын токтотуп коюптур жолдун чегине. Результат керек болуп калып, бузук болсо да шарт номерин чечип алып тапшырып бердим. Кошунам чыгыптыр бир күн, 2 күндөн кийин. Эмнеге менин камазымдын номерин апарып тапшырып бердиң? Менин камазым бузулуп турат го дедиле. Качан оңдойсуң десем, 1 айдан кийин дейт. Ана мен айттым, 1 айга чейин мен үй биле мачка жатсынбы дедим. Шарт тапшырып бердим. Жолдун чегинде турам, мына шлагбаумдун нарырагында. Кызыл дыйканын берирагында турам. Турсам бир бала ардын чегинде мышыгын жууп атат. Айттым, эмне кылып атасың десем, байке, милисаке, мышыгымды жууп атам, апапак болот деди. Кой, жууба өлүп калат десем, өлбөйт дейт. Макул деп кеттим. Иштен келип алсам ыйлап атат. Эмне болду десем, мышыгым өлүп калды. Айттымбы, жуусаң өлүп калат дедим го десем, жок, жуугандан өлгөн жок дейт. Десем, сыгып койдум эле өлүп калды деп. Аркылуу окуялар көп болот экен, таң калыштуу да тобогун. Өткөндө дагы бирөөсүн тостум. Аркада машинанын багажниген аркасын ачып кетти. Ичи толла коробка экен. Барып айттым, коробканын ичинде эмне бар дедим. Ач дедим, текшериш керек десем, мышык бар деди. Коробканын ичине салдыңбы мышыкты? Жөн эле салонго салбайсың десем, жок дейт. Мышык мени күйдүрүп апарып жок кылбасам болбойт дейт. Ана эмне болду десем, бул мышыкты мен ушу менен 5-чи жолу алып кетишим талага деди. Көрсөм мышыгы тукумун жеп коюптур, сары майын жеп коюптур. Эмне кылышын билбестен талага апарып таштай берет экен. Мышык өзүнөн мурда үйүнө келип кала берет экен. Апарып таштай берет экен, мышык үйүнө келип кала берет экен. Бир күн акеси аябай алыска апарып таштаптыр. Ысык атыдан апарып таштап аялына чалыптыр. Кемпир кандайсың? Жакшы, рахмат. Мышык үйгө бардыбы десе, келди, өзүңүз жоксуз го десе, аке өзү айтат эмиш, мышыкка берип кой, жолду сурап алайын деп. Өзү адашып кетиптир. Кыз токулар көп болот. Көп десе, мына эмне жакта да бирөө келип атат азырынакей. Жок, бул өзү караштуу экен. Не кылыш керек экен? Алейкум, кандай? Ден жолуң жакшыбы? Сени көрүп мен токтотмосоң да өзүм токтодум. Жакшысыңбы? Жок, жол эрежесин бузгансыз жоксуң, эмнеге токтотосуң? Токтотмасаң деле өзүм токтодум айланайын. Жакшысыңбы? Мени тааныдыңбы? Жок. Сен ким элең? Эмилмин. Эмил? Областный гай. Кай элдин гайы? Областтыкы. Айылдык аксакал өзү. Сүйлөшө беребиз, балам, мындай. Эч ким жокпу биякта бир кучактап коеюнчу. Сени жаман сагындым айланайын. Ызычу тополон. Ким менен? Үйдө кемпир менен. Кемпириңиз менен тополоң болсоңуз мени кучактайсызбы? Интересно. Сен кемпир менен урушканга тиешең бар сен. Аксакал. Тиешең бир кучактап кое берейин, эч ким көрбөсөм. Аксакал. Тейин мынча чоңсуң айлай. Токтоп тура берсең, бир өп койбойм бу. Эмне эле болду асаксак, уят эмеспи? Чопко-чоң экен. Кыжалат болбосоң, балам, сени жакшы көрүп калдым мен. Балам, бир өп коеюн келсең жакында. Коең, уят болот. Не, максат коюңуз эмне болду? Максат Россияда. 3 ай болду акча сала эле. Жок, мен сиздин балаңыз максат аткан жокмун. Эмне болду? Ызычу тополон, үйдө жаңжал, ажыраш керек болуп атат. Ким менен? Кемпир менен. Эмнеге? Тополон, мына буяка барсаң да камера, буяка барсаң да камера, машина минсең да камера, светофорго турсаң да камера. Тойгозду го булар. Өкмөттүн койгону да. Өкмөттүн менен карайбыз. Үйдө бир жакшына бактылуу жашайбыз 60 жылдан бери. Şu kamera koygandan beri ızıçu, ajırашканга чейин барып атат. Акыдыраак сыйлага камера тартат. Кана. Туганым ошо менен турам. Bunun жаман экен эле. Неге? Өткөндө кызылда өтүп кеттим эле. Үйдө отурсак, эшик такылдатты, ачсак, бактылуу кат деген конвертке
Штрафтың қағазы да ал. 4000 сомдон 8 жолу бердим атаңын озурайын şu kamerana. Бұзбаңда жол ережесін. Ошо камерадан караганда сен жакшы кезиң айланайын. Эми карычылык кой берип кой, эми десем кой берчилең да, туурабы? 4000 албасаң да 1000 сом алчылең да карабашың ушу да. Bunun düşünmeyken atağın o zaman. Peyzan var içip gebeyle uçularga ele getip atat. Жол ережесін бұзбасаңыз, бұл тартпайды. Bularga 8 жолу 4000 somdan akça verdim bile seni görsem öpküm gelip kaldı bulam ben. Adam verir adam eken de. Kadrini en bil ataslar mı Kadrini en bildim. Beni geçirip koy öyle. Silerdi caman görçülem ben. Silerdi kajol dep jürçülem atağın. Жақшылы болың ақсақал. Muna men kajol ekem de balam. Ошондой болот ақсақал. Buların bolboyda ki uğu atağı hazır. Тартып атат укмакты көл. Kızıldan kichine çizikten ötüp geçsem daha geçirmeye koydu. Kamera balam geçirip koy desem deyit atağın hazır. Al bala emес, al teknika. Şu teknika жақшынакай teknika kendine. Жол ережесін бұзбасаңыз тоспайды алар. Тартпайды, еш нәрсе қылбайды. Надай алчықты, ақшаның бардығы ушуларға кетүүле беле болду атаңын. Еш нәрсе болбойт. Бактылуу кат барып турат да нарушение кылсаңыз. Бактылуу кат келген сайын мындан караганда кара кагаз келсе сүйүнгүдөй болуп калды атаңын. Ережесін бұзбаш керек ақсақал. Нерде раса көп отырат азыр, штраф төлөбөй. Балам ушу сен өзүң токтотпосоң дагы мен ойлонуп сага кичине акча берип коеюн деп келдим. Буга бергенден көрөк сага берсең 1000 жолу ыраазычылыкты айтып. Ақсақал. Рахмат айтасың да, туурабы? 100 сом бериң десем 50 сом берип тартыш элеңиз го, 1000 сом көтөрүп аласыз. Онуңан караганда 1000 сом болуп атпайбы? Ага 4000 сом. Шуну берип коеюн балам. Чай ичип кой. Камера тартып атат. Президент айткан коррупциямен күрөшөбүз деп. Камера тартып. Камера тартып атат. Карыз алган элем бөлөм болот. Шуну берип кой. Болбойбу, а? Салып койсоң сен чопо-чоңдуу киши. Сакалыңыз туруп канчалган сүйлөп атасың. Эми ага сага чай ичип койсоң жаманбы? Жок, жакшы ақсақал. Бу жерде эмес, башка жерде сүйлөш керек ақсақал. Мындайраак бассаң. Кандайраак? О, камерага көрсөтпө. Кандайраак басып Атаң кетем, бир өп. Тузго атаңын отурайын, бетиң бар эле. Мындай ысыкта кантип турасың эле, сенден теремес эле туздун неме суюгу чыгат го. Иш да, иш. Басона камераңа көрсөтпөгүн эле. Сага акча берип коеюн, чай ичип кой. Ақсақал, адамдар карап атат. Адам эмес, адамың кыласың. Assalamu alaikum. Жалпы бир туугандар, жалпы айдоочулардын атынан мен гаилерге кайрылайын деп чечтим. Мына азыр шаарда бардык жерлерде акылдуу шаар камералар иштеп баштагандан бери улуу урматтуу гаилер, биз силердин кадырыңарды билдик. Силерди сагындык. Көчөдө турганда силер менен сүйлөшүп кандай сонун эле. Кучактап ассаламу алейкум дегенде 200 сом карматып эле кетип калчу элек да. Ошол күндөр өтүп кетти. Азыр камералар менен сүйлөшө албай атабыз. Жо сүйлөшүп көрдүм бир экөө менен. Айттым, тааныштарыма айттым. Эч ким тааныбайт экен. А силер тоскондо тимеле кыйын болуп, машина менен жөйлөп барып токтотуп, терезени ачып түшүрүп, эмне тостуң? Я, мени тососуңбу? Мына сүйлөшүп койчу шеф менен дечи элек. Азыр эч ким сүйлөшпөй атат. Мурда силерге 200 сомду биз көбүрөөк көрүп жүргөн экенбиз. Азыр ар бир кармалганда 3000 сомдон төлөп атабыз. Баягы үйгө мына орекил письма счастье келди эле. 18.000 сом штраф болуптур. Ичим гана өтүп кетти го. Гаилер силерди жаман сагындык. Азыр сызыктан өтүп кеткенде түшө калып, сызыкты жууп ийгин келет. Бир-эки жолу жууп көрдүм, кетпейт экен. Кайра келгилечи. Дагы айтайын деген армандарым бар эле. Аны ар бир айдын алтысына келбейсиздерби? Ошол жерден чогулуп алып сүйлөшөт.